Алтын сертификат тапшыруу аземиндеги видеону өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөгөн Өмүрбек Бабанов президент Сооронбай Шариповичке баламдын ийгилиги менен куттуктап, жакшы каалоо тилек айтканыңызга терең ыраазымын деген жазуу калтырган. Белгилей кетсек, бүгүн 3-июль күнү президент Сооронбай Жээнбеков бүтүрүүчүлөргө ноутбук жана акчалай сыйлык тапшырды. Мамлекет башчынын колунан сыйлык алгандардын арасында саясий кадамдардан улам өлкөнүн сыртына чыгып кеткен мурдагы депутат Өмүрбек Бабановдун уулу болду. Жээнбеков Нуремир Бабановду бетинен өп сыйлыгын тапшырды. Айтмакчы, Бабанов 2017 октябрь айында өткөн президенттик шайлоодо мамлекет башчылыгына талапкер болгон. Анда атаандаштардын ичинен Сооронбай Жээнбеков жеңишке жеткен.